Талас аймағының электр энергиясын қолдануға мүмкіншілігі 2 есе көбейді. Мұрда облыста 6 мегаватт ампер өлчөмүндө электр энергиясы бөлүштүрүлүсү, эми былтыркы жылдан бери 135 мегаватт ампер өлчөмүндө электр энергиясы бөлүштүрүлөт. Себеби таластагы 4 ири көмөк чордонго мурдагыдан 2 есе кубаттуу көмөкчү чордондор коюлду. Белгилей кетсек, таластагы көмөкчү чордондордон тышкары электр изоляциялоочу тетиктерден 2000ге жакыны алмаштырылды. 45 000 абонентке үзгүлтүксүз электр энергиясын жеткирүүнү максат кылган таластагы жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасынын ийгиликтери менен аймактагы кабарчыбыз Салика Сариева таанышып келди. Проведение токтонотуп кейбир. Оборудование работает в нормальном режиме. Бул жер Бакаят айылында жайгашкан Победа көмөк чордонунун аянты. Ушул жер аркылуу Бакаят району толук электр энергиясы менен тейлинет. Мындагы трансформатордун кубаттуулугу 10 мегаваттык болсо, эми 16 мегаваттан экөө жалпысынан кубаттуулугу 32 мегаваттка коюлду. Ал эми Талас шаарынын толук электр энергиясы менен камсыз кылып турган бул Талас көмөкчү чордону мурда кубаттуулугу 25 мегаваттык гана трансформатор менен турса, эми 40 мегаваттык трансформаторга жетти. Бул жабдык Кытайдан алынып келинди. 27 миллионго турду өзүнүн келиши бул трансформатор. Эми Кудай кааласа Талас элибизге өзүнүн жергебизге баягы бесперебойный электр энергиясын беребиз Кудай кааласа. Мурдагыдай нагрузка деген жок, потребление жылдан жылга өзүңүздөр билесиздер өсүп атат. Ошонун негизинде Кудай кааласа мурдагыдай уже потребление нагрузка деген болбойт. Мына ушундай кубаттуулуктагы трансформаторлорду орноттуруу Семетей көмөкчү чордонунда да болду. Анда буга чейин кубаттуулугу 125 мегаватт трансформатор болсо, эми ага кошумча дагы 125 мегаватт кубатындагы трансформатор кошулуп, жалпы 250 мегаватт кубатына жетти. Белгилей кетсек, Талас районунун тейлеген бул трансформатор Таласка келген жаңы жабдыктарды берет. Ал эми Карабора районунун тейлеген Киров көмөкчү чордонунун мурдагы кубаттуулугу 32 мегаватт болсо, эми 25 мегаваттык трансформатор алынып келинип, аталган көмөкчү чордондун жалпы кубаттуулугу 41 мегаваттка жетти. 2013 жылдары Талас көмөк чордону, Карабора көмөк чордону перегруз менен иштеп калган. Ошого байланыштуу планга киргизип, иш планга каралып, анан бул өкмөттүн токтомунун негизинде Улуттук электр холдинг компаниясы планга киргизип, анан ушуларды 17-жылкыга алмаштырасыңар деген план болгон. Белгилей кетсек, Талас облусу 2000 жылга чейин толугу менен Казакстандын электр энергия системасына болуп келген. Кийин гана Кыргызстандын электр энергия шакекчесине кошулган. 2000 жылдан бери Казакстандын электр энергиясынан Таластын Манас району жана Карабора районунун аз бөлүгү 25 000 мегаватт гана алат. Эми 2017 жылдагы көмөкчү чордондордо жаңы трансформаторлордун коюлушу менен Талас облусу сырткы энергетикалык муктаждыктан толук бошонду. Бир Урал машина алып беришти, локтевой телевышка алып беришти. Бул холдингдин бизге болгон чоң жардамы болду. Биз мына жаздан баштап иштеп, кеч күзгө чейин 2000ден ашык изолятор алмаштырып койдук. Мына 2017-де бир да отключение берген жокпуз элибизге. Электр энергияны толук камсыз кылып турдук. Таласта 14 көмөкчү чордон иштейт. Жалпы абоненттин саны 45 000. Жылына Талас облусу 460 миллиондой киловатт электр кубатын алат. Көмөкчү чордондордогу тетик жабдууларды Совет доорунан калганын жаңылоо. 97-жылдары болсо, 20 жылдан кийин 2017 жылы кайра жаңыланды. Салика Сариева, Нурайзыл Акышев, Коомдук 1 канал, Талас облусу.